Ар бирибиздин өзү сүйүп уккан музыка жана чыгармаларыбыз бар, жана ар бир чыгарманын өзүнө жараша тарыхы бар эмеспи? Бүгүн ушул хит ырлардын тарыхына кайрылган, рецепт салган УТРК музыка каналында жап-жаңы долбоор ырдын тарыхы деп аталат. Саламатсызбы сүйүктүү көрүүчү? Аты жөнүм Алиман Эсенкалык. Бүгүнкү чыгарылышта биз сонун ар бирибиз сүйүп уккан хит чыгарманын тарыхына кайрылуу алдында турабыз. Акыркы убактарда бат эле элдин сүймөнчүлүгүнө айланган ошол эле Инстаграмдан, ТикТоктон же Ютубтан болобу кайсыл платформаны ачсак дагы дал ушул ырды угуп жана ар бирибиз эле кыңылдап ичибизден үйдө жүргөндө, иш кылып атканда ырдап калган болушубуз керек. Же угармандар дагы айтып калып жатышат. Башкача айтканда, тамаша түрүндө муздаткычты ачсаң дагы дал ушул чыгарманы угуп жаткан учурубуз. Бул албетте ар бириңиздер баамдап, менимче билип деле калдыңыздар болуш керек, Элера Калжан кызы жана Самат Эркинбековдун аткаруусундагы Муңайба Адеми чыгармасы. Сағаттар сырғиды, минуттар жылышиды, жастық шақ өтеді, мұңайма үрбиді. Мұңайба Адеми, мұңайба Адеми. Мұңайма үрбиді, мұңайма үрбиді. Негизи бул ыр чыккандан кийин көпчүлүк казак менен кыргыздын ортосунда мындай талаш болуп атат комментарийлердечи. Бул казактын ыры, бул кыргыздын ыры, жок бул силердин ыры, бул биздин ыр депчи. Бул казактын ыры. Бирок учурда азыр бир аптадан бери Муңайба Адеми деген ыр, себеп дегенде авторлук укук боюнча биздин ырды жаап салышкан. Муңайба Адеми ырдын клиби 8 миллион болгондо, 8 миллион деп көргөм менчи. Анан мага 8 миллион дегенден кийин көп өтпөй эле мага комментарийден да жазып башташыптыр көп адамдарчы. Эмне каналыңардан жок болуп кетти депчи. Мен ишенген деле жокмун. Элдер жазып атат го жөн эле депчи. Анан мага досторум, тааныштарым чалып айтып баштаганда анан чын эле кирип көрөйүнчү десем. Самат байкеге да чалып айттым. Эмне чын эле жокко депчи. Эмне болгон депчи. Эти Үрбиби апа ырды арнап автору аялына арнап жазган экен. Ошо Үрбиби апа тарынып, ренжип, Адеми деп ырдалып атат бүт жерде деп. Бул ырды башында бир аз издедик, эми чын айтканда көп издеген жокпуз. Килтейген Казакстандан кай жерден таппаң элек авторун деп жанан кээ бир Казакстанда тааныштардан, шоу чөйрөсүндө тааныштардан сураганыбызда бул ыр биздин билишибизче эски ыр, негизи элдик ыр болуп калышы да мүмкүн деп койгонда, биз да ошол ойдо эле мындай эми эски ыр, элдик ырды мындай ырдай берсек эч нерсе болбойт. Эми бизде деле Кыргызстанда ырдалат го, эски элдик ырларды ырдап чыга беришет го. Биз да ошентип ойлоп бул ырды ошо Элерага жаздырганбыз, биздин кинобуздун саундтреги кылып. Анан ыр жакшы кетип, аябай көптөгөн көрүүнү чогултту чындап эле. Мындай бир нече убакыттын ичинде эле 8 миллиондон ашты көрүүлөрү. Бул ырдын негизи жазылган өзүнүн автору бизге чыкты. Телефон алмашып алар менен сүйлөштүк. Анан бул ыр казактардын мурда чыккан ыры 94-жылы жазылган экен бул ыр. Муңайба Үрбиби деп. Анан ошол апа, Үрбиби апа бизге өзү чыкты да. Ошондо Үрбиби апанын мен өзү менен сүйлөшүп атам да азыркы учурда. 73-74 жашта экен. Ассаламу алейкум достор. Азыркы учурда абдан хит болуп аткан Муңайба Адеми деген ырдын толук тарыхы менен сиздерди тааныштырабыз. Бул ыр мындан 30 жыл мурун Казакстандагы Үрбиби деген кызга арналган. Азыр болсо ал апа 73 жаштагы апа. Биз буюрса ошол апага жолугуп, ал апаны таптык. Бул ырдын авторуна жолуккана биз Казакстандын Чымкент шаарына жолго чыгып атабыз. Байланышып, Самат байке да сүйлөшүптүр. Анан мен да чалып сүйлөштүм Үрбиби апага телефондончу. Саламатсызбы, Үрбиби апа десем, атымды билет экенсиң го депчи. Атымды билет экенсиң го Үрбиби экен, эмне анда Адеми деп ырдап атасың деп эле ошентип айтты анан. Ооба, атыңызды билем, эми бул ошол кинонун каарманы Адеми, кинодогу кыздын аты Адеми, ошондуктан Адеми делип ырдалып калган, сиз ага тааныбаңыз. Анан чалды, ушундай эмнеге сурабай ырдайсыңар, бирөө сурап койсоңор болот эле го. Мен азыр ачууланып атам, көрүп алып, ырды өзгөртүп ырдап салыпсыңар, Үрбиби деп мага жазылган эле депчи.
Анан деп ошондо телефондон сүйлөшкөндө түшүндүм. Анан айттым, апа ачууланбай туруңуз. Биз Элера экөөбүз сөзсүз Казакстанга, Шымкентте жашайт экен апа. Шымкентке биз сөзсүз барабыз деп. Шымкент шаарына келдик, буюрса Үрбиби деген апага жолугайын деп атабыз. Белектерибизди алып алганбыз, мындай гүлүбүздү алып алганбыз. Элера, кандай болуп атат? Жүрөктөгү сезимдер жакшыбы? Сонун болуп атат. Анан биз Бишкектен даярданып, белектерибиздин баарын алып алып, унаа менен ошо такси кармап алып жолго чыктык. Границадан өтүп, Элера болуп чогуу бардык. Шымкентке жеттик. Бир 6-7 саат дегенде жол жүрүп жеттик. Анан барып эле ошо Шымкенттин базарында кыдырып, бир сыйра алчу нерселерибизди алып алып, апага жолугабыз деп. Үрбиби апанын көңүлү үчүн, керемет ыр үчүн ошентип белек бекчектерибизди алып, Самат байке өзүнүн калыңын алып бардык. Жакшы тосуп алышты, жакшы көрүштүк, сүйлөштүк. Атайын ошол браслетке Муңайба Үрбиби деп жаздырып, күмүш, бирок сырты алтын менен ошо жалатылган. Атайын ошондой заказ кылса болот экен. Ошентип жаздырып, анан сырткары дагы майда чүйдө белектерди алып алып, эми апанын көңүлү үчүнчү. Анан сырткары да башка нерселер да болду. Мынакей азыр келдик биз. Муну сокпоймунбу? Могул жактан жолугабыз. Медина деген кафеден Шымкент шаары. Мындай белекибиз бар. Муңайба Үрбиби деп жазуусу менен атайын жазатылган. Да. Муну салып коеюнбу анда, Самат байке? Өзүнөбү? Ак. Кудага келип атабыз, кудага. Муңайба ырына куда түшкөндө келип атабыз. Анан ошол Шымкентке жеткенден бир жакка чакырды. Чайхана ошол жакка барсак эле ошо бизди күтүп атышыптыр. Ошол Үрбиби апа, апанын кызы, алар да чыгармачылыкта экен да. Чыгармачылыкта адамдар экен. Кызы, күйөө баласы болуп ошо үй бүлөсү менен күтүп аткан экен. Анан барсак эле мындай маанайы эми келген конокту тосуп атышат, келгиле өттүлө деп, бирок маанайы мындай анча жакшы эмес да. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? 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 Сизди көргөнүмө кубанычтамын. Бир сиз үчүн. Жакшысызбы апа? Саламатсызбы? Эсиңиз жакшыбы? Самат менин атым. Саламатсыздар. Ошол именно ошол Үрбиби апага арналган ыр да бул. Ошол апаны көргөн дагы биз үчүн мындай бир сонун сезимдер болду. Сыймыктандык. Бишкектен Шымкентке барып, ошол каарманды көрүү ушунчалык кызыктуу болду да. Ырдын авторлору өзү Алибек Мээрбеков, Бауыржан Бекахметов деген агалар экен. Ошол апанын жолдошу өзүнө жазган экен ырды. 94-жылы бул ырды Муңайба Үрбиби деп мага жазган дейт да. Күйөөсү раматылык кайтыш болуп кеткен экен 2000-жылдары. Автор өзү ошол Үрбиби апанын жолдошу өзү ошол жакта театрда жетектеп, театрдын жетекчиси. Анан кийин жазуучу, ушу китеп жазган экен, ырлар жазган экен, бир топ чыгармалар жазган экен, ушундай чыгармачылык адам экен да. Сағаттар сырайды, минуттар жылжыр деп келе жатқанда, бұл қандай өлең дегенде, маған білдірмей осы өлең шығарып, 94-тің 14-сентябрьде шыққан ән. Өткесіне 70 жылдығын өткізген. Бұл кісі ақын, драматург, сазгер, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақстан жазушылар одағының, Қазақстан журналистер одағының мүшесі. Біздің жетісайдың Мақтаарал ауданы дейді. Соның құрметті азаматы болған. Соған 70 жылдығында берген, мен сендер тарихын көрсіндер. Автордың кім екенін білсін деп көрсетіп. Муңайба Үрбиби ырынын тарыхы мына ушундай экен да. Апабызга келип бүгүн жолуктук. Мына кітап Жетісай жазды, 97 жылы шықты. Сонда мына Муңайба Үрбиби деп өлеңі. Оригинальный текст. Бул куплет өзү узун экен да, ыр. Мына екеуінің куплеті қосымда қайырмасын айтады. Мына екеуінің қайырмасын айтады. Үшеу болып шығады сонда. Жаңа куәлік мен мұрагер ретінде. Мынау бір ғана Муңайба Үрбиби емес, мына жерде қанша өлең әнге арналған. Орта жағында. Шыңғыс Айтматовпен бірге болған жазушылар. Қыз-жібек фильм білесіздер ме? Қыз-жібек төлеген фильмді Бекежан білесіздер ме? Асанәлі Әшімов дегенді. Киноға түскен Қыз-жібек фильм көрген шығарсыз сонда. Үлкен кісінің бәрі фильм көргенсіздер ме? Қазақтың ең знаменитый Сталин фильмі бар ғой Қыз-жібек. Асанәлі Әшімов деген. Соның лишний осы кісінің үйінде міне. Үйінде шай ішіп отырып дастарханда міне. Мына Әлібек Мейірбектің қасында.
Анан ошол ырды мага белек кылып бергенден кийин, жолдошум мага жазгандан кийин, силер эмне үчүн бул ырды өзгөртөсүңөр деп апа дагы башында аябай ачууланды. Анан биз түшүндүрүп айттык. Биринчиден кечирим сурайбыз. Казак менен кыргыздын ортосунда мындай илгертен эле чыгармачылык чоң көпүрө бар. Бирибиздин ырларыбызды ырдашып эле келатабыз. Эми ачууланбаңыздар апа. Биз атайын ушу алдыңыздарга келип отурабыз. Биз башында ырды сурабай өзүбүз билип ырдап койгонубуз үчүн деп бир топ баягы көп убакыт сүйлөшүп отурдук. Апа менен баягы бала чакасы үй бүлөсү менен көпкө чейин сүйлөшүп отуруп, анан ошо Бишкектен алып келген белектерибизди берип баштадык. Ошо гүлдөрдү алып алганбыз, Элера дагы ошо белектерин алып алыптыр. Анан ошо белектерди бердик. Элера дагы бир өзгөчө белек алган экен, мындай Муңайба Үрбийби деп жаздырыптыр да. Эми күмүш билерикечи ошо. Же алтын аралашпы ошондой билерике Муңайба Үрбийби деп жазып белек кылып берип. Айтор ошо көпкө чейин сүйлөшүп отуруп. Ошол күйөөсү туурасында да сонун сөздөрдү айтып берди. Сентябрь айында буюрса бир канча жылдык концерт болот экен. Ошол жакка дагы келип ырдап кеткиле деп чакыруу берди. Аябай сонун. Ыраазы болдук. Айтор Казакстанга барып, автордун ошондой бир юбилей кечесинде мисалы ырдасам, мага дагы аябай эле бир чоң жетишкендик го деп ойлойм. Не только ырдагандыкта, уже чакырганы бул уже абдан баалаганы го деп ойлойм биздин ишибизди. Биздин студиябыздын бүгүнкү конагы кыргыз элинен келген, арнай келген кино режиссеру Самат мырза және Муңайма Үрбийби деген өздөрүңүз көрүп жүрсүздөр. Муңайма әдемі деп орундап жүр. Элера деген Кыргызстандын мыкты әнчиси бүгүн биздин студия конагы болду. Және Муңайма Үрбийби өткөндө да сұхбат жасаган, бүгүн кайтадан сұхбатта жолуктук осылай. Үрсүлүү апамыз. Анан кийин бир журналистин чакырып коюшуптур. Ал келип бизден интервью алды, ал журналист эже. Ал эже дагы дароо ошо интервью алып баштаганда эле бизди сразу мынтип бурчка такап баштады. Силер эмне урдайсыңар деген сыяктуучу, мындай кыласыңар, тигиндей кыласыңар деп өзүнчө эле ал журналист эже образга кирип алыптыр. Эмне деп элечи анан. Ага ал эжеге да түшүндүрдүк, эже ошол казак кыргыз бири-бирибиздин ырларыбызды ырдашып жүрөбүз го. Мына апа менен сүйлөштүк буга чейин, сизге интервьюга чейин. Бардыгын чечиштик. Мына ошон үчүн биз алдына келип мындайча айтканда Муңайба ырын сурагана бардык. Бирок мындай как будто куда түшүп баргандай болуп да, бирөөнүн кызын алып аткандайчы. Мындай неудобно болуп турушат го, кызын сураган эмелер. Кулдугубуз бар дегенсипчи. Ошондой эле болуп жүрдүк да. Канча 120 сомго сатып аламыз. Урматтуу достор, жалпы күйөрмандар, азыркы учурда Кыргызстанда хит болуп аткан ырдын бардык күйөрмандары. Биз атайын Бишкектен бери Кудай буйрса Чымкентке келип, легендарлуу ырдын бул ыр өзү мен жана видеонун башында айтып өткөндөй, Муңайба Үрбийби деген ыр. Биз болсо Үрбийби апанын жанына келдик өзүбүз. Апа менен тааныштык, жолуктук. Анан Элера апага жазылган ыр да булчу. Балким жүрөгүнө бир аябай жакшы сезимдер калат. Кыргыздын атынан, кыргыздын баягы сөзү менен Муңайба Үрбийби деп бир ырдап берип койсоң, мен оюмча кыргыз эл дагы, казак эл дагы сүйүнүп калыш керек. Ага чейин апага бул гүлдү тапшыралы кабыл. Бар болуңуз, ден соолукта болуңуз. Биз ошентип Элера экөөбүз ырдап, Элера ырдады, мен бийлеп бердим. Апа болсо кичине көңүлү ачылып, ошондо
бир аз жибиди да. Эми белектерден тышкары өзүнүн жол жобосун дагы бердик дегенде баягы канча сумма экенин айтпай эле коеюн. Ошентип бизди узатышты. Ошентип Шымкент шаарына барып Муңайба Адеми деген ырдын, Муңайба Үрбиби деген ырдын автордун жубайына жолугуп келдик да. Алыс жол, албетте мындай оңой болгон жок. Негизи эле бул ырды кыргыз эли сүйүп угуп атат. Аны барганда дагы айттык. Кыргыз элине жагып атканына биз да кубанычтабыз деп апа дагы айтты. Ошентип жакшы баягы чечип келдик айтор. Эми бул ырды мындай кыргыз эли с удовольствием угуп берсе болот. Ушул керемет ыр үчүн ырдын автору Алибек Мейирбеков жана Бауыржан Бекахметов жана Үрбиби апабызга терең ыраазычылык билдирем. Жана ошол эле ырды кыргызчасын жазган биздин режиссер байкебиз Самат Эркинбековга чоң ыраазычылык. Анан албетте биздин күйөрмандарыбыз, кыргыз күйөрмандарына жана казак күйөрмандарына чоң ыраазычылык, анан таазим. Ат кісімізге шейін біз мына келдіңіздер, таныстық, сөйлестік, түсіністік, риза болдық, ризамын. Ата-ананың, жаңағы бауырларының, балаларының көріңіздер. Біздер бұдан былай да сізіміз алға жалғаса берсін. Ушул ырдын дагы мындай ар бир нерсенин өзүнүн баягы жолу болот экен. Ушул эл арага дагы үнүнө отуруп, ушулар буйруп калган экен. Биз буну ошол биздин кинобуздун саундтрегине деп кылган ыр эле, ошол клип эле. Бул нерсе элдерге жагып атканына аябай кубанычтабыз. Ушинтип эле казак менен кыргыздын ортосунда мындай чыгармачылык көпүрө дагы мындан ары улана берсин. Карындаш кино тасмасын Казакстанга дагы коюуга ошо сүйлөшүүлөр болуп атат азыр. Кудай буйрса, чечилип калса, Казакстанга дагы сентябрь айынан баштап казакча котормосу менен кино кетип баштайт. Кең пейилдүүлүк жана өзүңдүн катаңды мойнуңа ала билүү дагы бул чоң эрдик жана кыргыздын канына сиңген сапат эмеспи? Дал ушул сапатты коңшулаш мамлекеттерибизге дагы көргөзүп, бардыгыбызга үлгү боло алган Самат Эркинбековго жана Элера Калжан кызына терең ыраазычылык билдиребиз. Жогоруда өзүңүздөр көргөндөй, казак элинин чыгармасына барып атайын куда түшүп, кыргыз элине алып келип, эми мындан кийин эч кандай талашсыз, тартышсыз Муңайба Адеми чыгармасына ар бирибиз күбө боло алабыз. Бул ыр эки элдин достугун дагы бекемдөөгө өзүнүн салымын кошту деп айтсак дагы жаңылышпасак керек. Урматтуу көрүүчүлөр, мындан кийин дагы кайсыл чыгарманын тарыхын билгиңиз келет, аны сөзсүз түрдө пикир калтырып өтүңүз, себеби ар бир көрүүчүбүздүн ою биз үчүн өзгөчө мааниге ээ. Ал эми бүгүн биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнгө чейин сак саламатта аман туруңуздар.